Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллаху Субхану ва Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла Тааланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал ырысқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Субхану ва Таала Кур'ан Каримде Я айюханнас узкуру ни'маталлахи алейкум хал мин халикин гайруллах ярзукукум минас самаи вал ард ла илаха илля хуа фа анна туфакун. Бұл аятта Аллах Субхану ва Таала айтып атат: О адамдар, силер дайыма Алла Тааланың силерге берген нематтарын естеп жүргүлө. Же болбосо Алладан башка силерди жаратуучу барбы, рызкы берүүчү барбы? Бир гана Алладан башка жаратуучу жок. Мына ошондон бул аятта айтылган мааниде биз дайыма Алла Таала бизге берген рызкыларыны эстеп, дайыма ошого шүгүр айтып, мактоо айтып жүрүүбүз абзел. Аллаху Субхану ва Таала башка бир аятта мындай деп айтат: Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Алла Тааланын силерге берген рызкы нематтарын эсептей турган болсоңор, алардын эч кандай эсеби жок дейт. Башка бир 3-чү аятында Алла Таала айтат: Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах. Алла Тааланын бардык берген силерге сый нематтары бул Алладан деп белгиле дейт. Мына ошондуктан Аллаху Субхану ва Тааланын бизге эң жакшы берген нематта сыйларынын бул ислам нематы, иман нематы, хидаят нематынан кийинки эле эң негизги Алла Тааланын бизге берген сыйы нематы бизге берген бул мекен экен. Ар бир адам өзүнүн мекени болот. Мына ошол мекени дайыма жүрөгүндө болот. Анын кеңдик тамган, каны туулган жери болот. Мына ошондуктан биздин тагдырыбызга Аллаху Субхану ва Таала немат кылып, сый кылып, мамлекетибизди, мекенибизди берди. Ошондон ар бир момун мусулман адамдын жүрөгүндө мекени үчүн сүйүү болуу керек. Жана ошо мекени үчүн кызмат кылуусу керек болот. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүнөн айтылды деп келет. Чыныгы момун мусулман адам кандай адам? Ал ошол өзүнүн мамлекетини ыйманы менен жакшы көрүү деп айтылат. Мына ошондон мекенди сүйүү ыймандан деген сөз калып калган. Ар бир адамдын ошол мекениге кылган кызматы менен анын жакшы көргөнүн, мекенин сүйүүсүн биз биле алабыз. Мына ушундай бир жакшы мамлекетте жашоо, тынч мамлекетте жашоо дагы бул Алла Тааланын рызкы нематтарынан болуп эсептелгендиктен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө мындай деп айтат: Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи. Кайсы бир адам эртең менен ойгонгондо тынч мамлекетте ойгонгон болсо, ал мамлекетте эч кандай уруш жок, согуш жок, эртең менен көзүн ачса жанына, ден соолугуна, малына эч кандай зыян жок, тынч мамлекетте ойгонгон болсо эртең менен муафан фи жасадихи, ошондой эле эртең менен көзүн ачкандан кийин анын алты саны аман, ден соолугу таза болгон болсо, эч жери оорубай ойгонгон болсо, жана валаху кута йомихи, анын бир күндүк тамагы бар болгон болсо, факааннама хизатуллаху дунья бихазафири хадид. Мындайча айтканда, мына ошол адамдын колунда бардык дүйнө, мал мүлк, байлык мына ошол адамдын колунда дейт. Демек бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эң негизги 3 нерсени айтат. Биринчиси бул тынчтыкты, экинчиси бул адамдын ден соолугунун тазалыгын, үчүнчү анын тамак ашын, азык түлүгүн бар болуусу. Мына ушул 3 нерсе бар болгон болсо, бул адамдын бардык дүйнө мына ушул адамдын колунда экен деп пайгамбарыбыз айтат. Мындайча айтканда, мына ушул эң бир чоң байлык. Мына ушул эң бир чоң момун мусулманга, адамдарга берилген Алла Таала тарабынан сыйлык экен. Мына ушул хадистин негизинде биздин алымдарыбыз айтат: Алла Таалага ибадат кылуу, Алла Таалага баш ийүү, дайыма дуа кылып туруу, мына ошол Аллаху Субхану ва Таала бизге берген нематты сактоого жана ошол нематтын үстүнө береке берүүсүнө дайыма себебин түзөт экен. Мына ошондон дайыма биз ибадат кылып, ибадатта мамлекетибизге бата кылсак,
элибизге, жерибизге бата кылган болсок, жана Алла Таалага жакшы баш ийген болсок, ошол баталардын баш ийгенин аркасынан биздин мамлекетибиздин бүтүндүгү бекемдей берет экен, ырыскысы кенен боло берет экен. Мына ошондой жакшы бир тынчтыкта жашай берет экенбиз. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бата дуасында мындай деп айтчы: Аллахумма инни аузу бика мин завали ни'матик. О Аллахым, бизди өзүңдүн ниматыңдын жок болуп кетүүсүнөн сактагын. Ва тахаввул афиятик, жана ушул өзүң берген афият, ден соолуктун өзгөрүп кетүүсүнөн сактагын. Ва фужаати никматик ва жамиу сухтик, жана сенин кокустан келген ачууңдан, каарыңдан Аллахым өзүң сактагын деп дайыма пайгамбарыбыз ошол өзү берген ниматты бекемдөөгө, ошонун шүгүрүн берүүгө мына ошондой бата тилектерди кылчу. Баарыбыз билебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ислам дини келип, Жибрейил периште пайгамбарыбызга динди алып келгенден кийин өзүнүн элине, Мекке элине, өзүнүн туугандарына, жора жолдошторуна, бардык Мекке элине даават кылып, үгүт насаат кылып динге чакырганда көпчүлүгү ишенген эмес. Бардыгы четке кагып, бир аз адамдар гана ыйман келтирип, мына ошондо ар кандай ошо тарыхта окуялар айтылган. Пайгамбарыбыз акырында ошол Меккеден Мадина шаарына көчүүгө аргасыз болуп калат. Мына ошол Меккеден Мадина шаарына чыгууда өзүнүн киндик каны тамган, туулган жеринен чыгарылып жатканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү сөзүн айтты. Меккеге карап мындай деди: Ма атиябака мин баладин. О Мекке, кандай сонун жыпар жыттуу мекенсин. Ва ахаббука илейя, менин жүрөгүмө сен аябай сүйкүмдүүсүн. Валаула анна қауми ахражуни минка масаканту гайрак. Эгер менин коомум, ушул өзүмдүн элим ушул жерден чыгарбаганда, мен башка жерде мекен тутпайт элем, башка жерде жашабайт элем деп пайгамбарыбыз жүрөгү ооруп ошол Меккеден чыгып кетти. Бул пайгамбарыбыздын сөзүнөн да биз жыйынтык натыйжа чыгарган болсок, бул пайгамбарыбыздын өзүнүн мекенине болгон сүйүүсүнөн, мекенине болгон аябай бир сагынычынан өтө кабар берет. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага көчүп баргандан кийин деле жакшы бир батасын кылчу. Ал батасында Аллахумма хаббиб илейна Мадина ка хуббина Макка ау ашат. Мединеге көчүп келгенден кийин, ал жерге отурукташкандан кийин пайгамбарыбыз колун көтөрүп бата кылды: О Аллахым, Мадина шаарын биздин жүрөгүбүзгө, менин жүрөгүмө сүйкүмдүү кылгын, андан да катуураак сүйкүмдүү кылгын, Меккени кандай мага сүйкүмдүү кылган сыяктуу деп пайгамбарыбыз өз батасын, тилегин айтты. Демек биз деле пайгамбарыбыздын бул насааттарын, осуяттарынан, кылган иштеринен биз дагы сабак алсак болот. Дайыма өзүнүн баталарыбызда, дуа тилектерибизде, 5 вакыт намаздардан кийин мына умраларга барып атабыз, ажылыктарга барып атабыз. Мына ошол жактарда дагы ар бирибиз өзүбүздүн батабызга, мамлекетибизге кызмат кылууну, мамлекетибиздин бүтүндүгүн тилеп, тынчтыгын тилеп, ошол жердеги элдин жакшы бир берекелүү өмүр сүрүүсүнө биз дайыма бата кылалы. Бул болсо дагы пайгамбарыбыздын бизге болгон осуяты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтат: Унзуру иля ман хуа асфала минкум ва ла танзуру иля ман хуа фауқакум фахуа аждару алла таздару ниъматаллахи алейкум. Силер жашооңарда өзүңөрдөн мал мүлктө төмөнүрөөк адамдарды карап жашагыла. Мал мүлк дүйнөдө өзүңөрдөн жогору жакты карап жашабагыла. Эгер төмөнүн карап жашай турган болсоңор, силер Алла Тааланын силерге берген ниматына каршы чыгуудан сактайт дейт. Мына ошондуктан биз мына канчалаган мамлекеттер бар, өздөрүнүн бир эгемендүүлүгү жок. Мына ошолордун чындыгында катарында биз Кыргызстан мамлекетибиздин өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүз бар, өзүбүздүн өлкө мамлекетибиз бар, мекенибиз бар. Мына ошондуктан биз өзүбүздүн мекенди чын жүрөктөн сүйүп, дайыма кызмат кылганга аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтат: Масалил муъмини фи тарахумихим ва таваддухим. Момун мусулмандар бири-бирине жакшы мамиле, ырайымдуулук, мээримдүүлүктө бир дене сыяктуу дейт. Бир дене сыяктуу. Эгер бир дененин бир жери ооруган болсо, дененин башка мүчөлөрү да ошо менен кошо ооруйт дейт. Мына ошондуктан бул мамлекеттин ар бир адамы, ар бир жараны мекенге болгон сүйүүсүндө, кызматында бир билектен кол чыгарган сыяктуу болуп кызмат кылуу керек. Мына ошол мамлекеттин берекесине, анын тынчтыгына, Алла Тааланын көптөгөн рызкы ниматты берүүсүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төмөнкү хадисин айтсак болот. Бул Имамул Муслимде келет.
Пайғамбарыбыз төменкідей бата қылған дейді. Аллахума барик лана фи тамрина. Пайғамбарыбыз қолын көтеріп алып, өзінің мекеніне, жашаған жеріне қолын көтеріп алып бата қылып отады. Аллахым, бізден ал жақта хурма дарағы көп болғандықтан аны тамыр деп қояды. Ошол хурма дарағына бата қылып отады. Аллахым, бізден ошо хурма дарағыбызға, хурма мөмөбүзгө өзүң берекеңди бер деп. Ал эми биз болсо өзүбүздүн мамлекетте кандай мөмө чыккан болсо, ошолордун баарына биз береке бер деп бата кылалы. Ва барик лана фи мадинатина. Аллахым, биздин бул Мадина шаарыбызга берекеңди бер. Ва барик лана фи саина. Биздин мына өлчөп таразалап сатып аткан азык түлүгүбүзгө береке бергин. Ва барик лана фи муддина. Ошол өлчөп берип аткан, өлчөй турган тамактарыбызды өлчөп берип атабыз, элге сатып атабыз. Мына ошолордун баарына Аллахым берекеңди бергин. Аллахумма инна Ибрахима абдука ва халилука ва набиюк. О Аллахым, Ибрахим пайгамбар сенин досуң эле, сенин кулуң эле, сенин пайгамбарың эле. Ошон сыяктуу эле мен деле деп пайгамбарыбыз айтып атат. Мен деле сенин кулуңмун, сенин пайгамбарыңмын. Ибрахим пайгамбар Меккеге бата кылган болсо, мен Мадина шаарына бата кылып жатам. Ошол Ибрахим пайгамбар Меккеге кандай бата кылган болсо, мен дагы ошондой бата кылдым, андан да көбүрөгүн кылдым деп пайгамбарыбыз ушул хадисинде айтып атат. Демек пайгамбарыбыздын Мадина шаарына көчүп келгенден кийинки батасы ошол Мадинадагы бардык азык түлүк болобу, ден соолук болобу, өмүрү болобу, баарына Алла Тааладан берекени сурап бата кылды. Урматтуу мусулман бир тууган, дуа менен эл көгөрөт деген аябай жакшы биздин кыргызыбызда накыл сөзүбүз бар. Мына ошонун түпкү тамыры дагы биздин ошол пайгамбарыбыздын сөзүнөн алынган сыяктуу. Ошондуктан биз деле дайыма намаздардан кийин, ар бир жүрөктөр жибип турган учурда, жакшы бир ибадаттардан кийин колубузду көтөрүп, мына ушул пайгамбарыбыз Мадинага кандай бата кылган болсо, биз деле Кыргызстан элибизге, мамлекетибизге, жерибизге ошондой бата кылган болсок, Кудай буйрса Алла Тааланын дайыма рахматы, мерими, ырыскы, неиматтары элибизге жай берет. Башка бир хадисинде ушул мааниде пайгамбарыбыз мындай деп айтат. Аллахума жаал бил мадинати дифа ма жаалта минал маккати мин барака дейт. Караңыз, пайгамбар айтат: "О Аллахым, Меккеге канча береке берген болсоң, Мадинага андан 2 эсе көп берекени бер" деп атат. Көрүңүз, пайгамбарыбыздын кандай бир сонун батасы, дуасы. Мына ошондуктан ар бир адамдын чын ихлас менен кылган бата, дуасы бул кабыл болот. Ошондуктан биз деле өзүбүздүн үй бүлөгүбүзгө, мамлекетибизге көптөгөн бата, дуаларды кылалы. Имам Газали, ислам аламындагы эң бир философ, ойчул, данышман адам, өзүнүн сөзүн мындай деп айтат: "Ал-башару я'луфуна ардахум ала ма биха." Адамдар табиятынан кайсыл жерде жашабасын, ошол жашаган жеринде табиятынан өтө бир суктануу, сүйүү болот дейт. Ал жашаган жери какыраган чөл болсун, талаа болсун, тоо болсун, анын айырмасы жок дейт. Кандай жерде жашаса деле, мына ошол мекенине болгон сүйүүсү болот. Ва хуббул ватан гаризатун мутаассилатун фин нуфус. Демек адамдардын нафстарында мына ошондой сүйүүлөр көп болот. Мына ошол сүйүүлөр, ошол жакшы көрүүлөр адамдын ошол жерде жашоого, алыстап калганда ал жерге болгон кусалыгын, сагынычын көбөйүүгө дайыма алып келет. Мына ошондон дайыма ал адам ошол мекенин душмандар кол салган болсо коргоого да дайыма даяр деп өзүнүн жакшы бир сөзүндө айтып кетип атат. Демек бул жерде деле биз билсек болот, ар бир адамдын туулган жерине болгон сүйүүсү өтө бекем болот. Мына ушул бир китептерде жазууларда келет, чөлдө бир араптын чөлдө жашаган бир адамынан сураган экен: "Силерде аябай күн ысык болот. Мына азыр деле 50-60 градус ысык болуп атат ал жакта. Ошол чөлдө жашайсыңар. Суу деле аз болот. Мындай салкын желдер деле жок болот. Ошол учурда, аябай ысык учурда эмне кыласыңар? Айткылачы" дегенде мындай деп жооп берип атат дейт: "Биз ушул койлорубузду же болбосо мына төөлөрүбүздү кайтарып ушул чөлдөрдө басып жүрө беребиз. Бир аз 1-2 километр баскандан кийин ошол колубузда кармап жүргөн таякты кумга сайып коюп, ага кийимибизди ийилип койсок, бир аз болсо дагы көлөкө болот" дейт. Мына ошол көлөкөгө башыбызды койсок, бир аз багы салкын жел соккондой болот. Мына ошол соккон желде жатканыбыз биз перистердин падышасынын өзүнүн тактысында жаткан сыяктуу бизге сезилет деп өзүнүн мекенин ушундай бир жакшы сыпаттап атат.
падышалар, хандар өзүнүн сарайларында жай ысык учурунда кандай салкында жаткан болсо, бизге деле ошондой мекенибиз мына ошол сыяктуу, андан да күчтүү деп жакшы бир жооп берген экен. Демек бул болсо дагы ар бир адамдын өзүнүн мекенине болгон сүйүүсү. Эми ал жерлер кандараган, какыраган чөлдөр, суу жок жерлер. Ал эми биздин мамлекетибизди чындыгында карай турган болсок, 4 мезгилдин баары бар. Мына ошол аябай жакшы суусу бар, топурагы бар, жакшы бир жели бар, суусу бар дегендей, мына ошондой мамлекетке жашап атканыбызга биз дайыма Алла Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Көптөгөн альхамдулилля, Кудайга шүгүр, ушундай мамлекетте жашап атам деп көптөгөн бата дуаларды кылсак деле аз болот. Данышмандар айтат экен, 3 сыпат, 3 жандыкта бар дейт. Биринчиси бул төөлөрдө болот экен. Төөлөр дайыма кайсыл жерде туулуп өскөн болсо төө, ошол алыс жакка кетсе дагы ошол биринчи төрөлгөн жерине багы сагынычы эч качан түгөнбөйт экен. Керек болсо кое берсе издеп да таап келе турган абалдары бар дейт. Экинчиси бул куштарда экен. Куштар деле ошол туулуп өскөн жерин, уясын эч качан унутпайт экен. Ошол жерге айланып кайра да кайтып келе берет экен. Үчүнчүсү бул адам баласында экен. Адам баласы дагы дайыма табиятында туулган жерине, мекенине сүйүү, сагыныч аябай бекем болгондуктан дайыма ошол өзүнүн мекенин кайсыл жакта жүрбөсүн эч качан унутпайт экен. Чындыгында азыр мына Кыргызстандан сырткары канчалаган биздин бир туугандар, кыргызстандыктар иштеп жүрөт сыртта, бирок ар бирин сурасаңыз Кыргызстанга болгон сагынычын, Кыргызстанга болгон ошо бир сүйүүсүн айтып түгөнтө албайт. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биз колдон келишинче мамлекетибизге бата кылалы, кызмат кылалы. Пайгамбарыбыздан бир күндөрдүн бир күндө пайгамбарыбыздын жакшы көргөн нерселерин сурашты. Сиз эмне нерсени жакшы көрөсүз дегенде пайгамбарыбыз айтып атат. Мен Айшаны жакшы көрөм. Мен Айшанын атасы Абу Бакырды жакшы көрөм. Мен Усаманы жакшы көрөмүн. Жана Хасан Хусейн деген небереси бар пайгамбарыбыз. Ошол экөөнү аябай жакшы көрөмүн. Мен шириндикти, балды жакшы көрөмүн. Мен Ухуд тоосун жакшы көрөмүн. Ошондой эле мен өзүмдүн мекенимди жакшы көрөмүн деп пайгамбарыбыз ушул сөзүндө айтып жатат. Демек пайгамбарыбыздын ушул жакшы көргөн нерселердин ичинде пайгамбарыбыз баса белгилеп, мен мекенимди аябай жакшы көрөмүн, сүйөмүн деп пайгамбарыбыз айтып атат. Мына ошондуктан биз ушул мекенибизге пайдалуу иштерди көп кылганга дайыма аракет кылышыбыз керек. Бир данышман алым айткан экен. Адамга баа берүү үчүн 3 нерсесине көңүл бургула дейт. Биринчиси анын мекенге болгон сүйүүсүнө дейт. Ошого карап баа бергиле. Экинчиси анын бир туугандарына жасаган мамилесине, үчүнчүсү анын өткөрүп жаткан өмүрүнө дейт. Ушул 3 нерсеге карап адамга жакшы бир баа берсек болот дейт. Мына ошондуктан биз мамлекетибизди жөн эле сөз менен жакшы көрүп эмес, кызмат менен мамлекетибизге салым кошконго аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көптөгөн сөзүндө ушул мамлекетке кызмат кылуу боюнча дагы айтып, кээде биздин ошо мамлекетибиз үчүн бир отургузган дарагыбыз, чыгарган суубуз, балки казган каналыбыздын дагы сообу ошол адамдарга дайыма жетип турат дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма мин муслимин ягрису гарсан" дейт. Кайсы бир момун мусулман эгин эксе, ал язрау заран же бир бак отургузган болсо, ошол эгинден бактан кумурскалар жейби, куштар, адамдар ким жеген болсо, ошого биринчи отургузган кылган адамга садака үзгүлтүксүз жазылып турат дейт. Мына ошондуктан биз ар бир жашообузда колдон келген жакшы иштерди аткарган болсок, балки канал казабыз, балки эгин эгебиз, дарак отургузабыз, суу чыгарабыз. Мына ушулардын баардыгын биз эгер аткара турган болсок, иштетилбеген жерлерди иштетип, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошкон болсок, бак дарактарды отургузуп, анын мөмөсүн, түшүмүн алып мамлекетке кызмат кылган болсок, иштетилбей калган жерлерге каналдарды, сууларды казып чыгара турган болсок, мына ушулордун баары мамлекетибиздин өнүгүүсүнө өзүнүн чоң бир салымын кошот. Ал эми мамлекеттин экономикасынын өнүгүүсү ал жердеги элдердин тынчтыкта, бейпилдикте, ырыскы нематтары Алла Тааладан көп болуп жашоого Алла Таала ушундай бир жакшы иштер менен өбөлгө түзөт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар,
ар бирибиз мекенибизге болгон сүйүү бул милдеттүү болуп эсептелинет. Ошондуктан мамлекетибизге ар бирибиз колдон келишинче кызмат кылалы. Дайыма Кыргызстан мамлекетибиз ынтымакта, тынчтыкта, биримдикте, достукта, токчулукта, молчулукта жашоону Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.